Камбарата биргеси энергетикалык көз карандысыздыкка болгон кадам. Өлкөдөгү эң ири ГЭС Камбарата биргеси Жалал Абад облусунун Токтогул районунда Нарын дарыясынын ортоңку агымында учурдагы Камбарата 2 ГЭСинин суу сактагычынан 14,5 чакырым жогору жайгашат. Суу сактагычтын болжолдуу бийиктиги 256 метр, кубаттуулугу 1860 мегаватт, орточо жылдык электр энергиясы 6 миллиард киловатт саат. Суу сактагычтын толук көлөмү 5,4 миллиард куб метр суу. Кыргызстан Камбарата 1 ГЭСин курууга кантип даярданып жатат? ГЭСти куруу боюнча даярдык иштерин жүзөгө ашыруу үчүн 4,24 миллиард сом бөлүндү. Бүгүнкү күндө Камбарата 1 ГЭСинин техникалык экономикалык негиздемесинин актуалдаштыруу боюнча иштери аягына чыгууда. Аны менен катар долбоордун айлана чөйрөгө жана социалдык таасирге баа берүүнүн акыркы варианттары иштелип чыгып, жакынкы убакта 3 өлкө Казакстан, Кыргызстан, Өзбекстан өкмөттөр аралык макулдашуу алдында турат. Эмне иш жасалды? Жолдор. Транспорттук тоннель 2 чыгуу порталынан номер 2 оюкка чейинки жол 5,6 чакырым, 82% даяр. Бетон төшөө 71%. ГЭСтин негизги түзүмүнө чейинки унаа жолу 5,6 чакырым, 2,5 чакырымы төшөлдү. Бетон төшөө 22,32%. Транспорттук тоннелдер. Транспорттук тоннель 2 126 метр, 100% бүткөн. Нарын дарыясы аркылуу көпүрө куруу, 1ден 4кө чейинки тирөөчтөрдүн пайдубалы жана казыктары боюнча иштер жүрүүдө. 110 киловатт электр берүү чубалгылары жана подстанция. ВЛ 110 киловольт, 18 чакырым, 6794 метр, 37,7% тартылган. 25 тирөөч жана 732 изолятор орнотулган. 2 ТДН 16000 бөлчөк 110 U1 трансформатору жеткирилген. Куруучулар үчүн убактылуу шаарча, негизги имараттардын пайдубалдары коюлууда жана темир каркастары орнотулуу иштери жүрүп жатат. Учурда кандай иштер жүрүп жатат? Кошумча изилдөөлөр жүргүзүлүүдө. Батиметриялык жана топографиялык съемка, скважиналарды буроо, суу сактагычтын суу каптаган аянтын аныктоо, келүүчү жолдорду уюштуруу. Камбарата 1 ГЭСи Кыргызстандагы эң ири инфраструктуралык долбоорлордун бири. Ал мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун расмий түрдө капсула коюусу менен ишке ашырыла баштаган. Бул долбоор эл аралык колдоого ээ болуп, Дүйнөлүк банк техникалык экономикалык негиздемени даярдоого жана экологиялык экспертизаны жүргүзүүгө 18,6 миллион доллар бөлдү. Республикадагы эң кубаттуу гидроэлектростанция болгон Камбарата 1 ГЭСин ишке ашыруу өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгына карай стратегиялык мааниге ээ кадам катары каралууда. Өлкө жетекчилиги жана эл аралык өнөктөштөр тарабынан колдоого алынган бул долбоор энергетикалык коопсуздукту чыңдоого, импортко болгон көз карандылыкты азайтууга жана Кыргызстандын экономикалык көз карандысыздыгын бекемдөөгө өбөлгө түзөт. Учурда жүрүп жаткан курулуш жана даярдык иштери амбициялуу жана өлкө үчүн абдан маанилүү бул демилгени ийгиликтүү ишке ашыруу үчүн ишенимдүү негизде түзүп жатат.